Hadi bakalım. Bir Allah bismillah. Өзгөн районунда пайдалуу түптөлө баштаган бул имарат келечекте балыктын майда чабагын өндүргөн цех болот. Кыргыз балык чарба мамлекеттик ишканасынын өзгөн филиалы Тика уюму менен кызматташып, курулушка 8 миллион сом инвестиция тарткан. Цех ишке кирсе, жылына 15 миллион чабак өндүрүп, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы балык өстүрүүчү фермерлерди камсыздайт. Карп балыгы өндүрүлөт. Ак амур, ак толстолобик деген балыктардын урук алынат да бул жерденчи, личинкасы өндүрүлөт. Балыктын майда чабагы деп коет, ошондорду өндүрөбүз. Азыр биздин түштүк регион боюнча балыктын майда чабагын өндүрүүчү биздин гана өзгөндөгү ишкана болуп эсептелинет. Эгерде бул ишкана ишке аша турган болсо, Жалал Абад областы, Баткен областын, ошондой эле Ош областын балыктын майда чабагы менен камсыздоо боюнча мүмкүнчүлүктөр жаралат да. Кыргыз балык чарба ишканасынын өзгөндөгү филиалынын мурда чабак өндүргөн ишканасы болгон, бирок союз мезгилинен бери иштебей, майда балыктар сырттан ташылып келчү. Жаңыдан жанданып баштаган мекеме эми балык өндүрүүнү көбөйтөт дейт район башчысы. Убагында түптөлгөндө бул эң кирешелүү тармактардын бири болгон. Тилекке каршы жанакы эгемендик алгандан баштап булар дагы өзүнүн ойдогудай киреше таппай талкаланып кичине маселелер болгон. Азыркы учурда өзгөн ушу балык чарбасынын базасында 170 гектарга жакын жери бар. 2024 жылдын жыйынтыгы менен 25 тоннага жакын балык өндүрдү. Бирок ушул чарбанын мүмкүнчүлүгү мындан да чоң. 25 тонна бул чек эмес. Цехти ушул жылдын март айында пайдаланууга берүү мерчемделип жатат. Имарат даяр болоору менен керектүү жабдыктар орнотулат. Ага кошо иш орундары пайда болуп, 10го жакын кызматкер окуудан өткөн соң иштеп башташат. Projeden faydalanmasını sağlayarak hem Түрк кызматташтык жана координация агенттиги ушул долбоорго 8 миллион сом салып жатабыз. Максатыбыз жумуш орундарын түзүү жана балык өндүрүү технологиясын жайылтуу. Мындагы адистерди да жаңы технологияга окутабыз. Анан бул жерден өндүрүлгөн балыктар ички базарды гана эмес, экспортко чыгат деген ишеничтемин. Бул цех 2 айда бүтүп, пайдаланууга берилет. ve burası bu bölge biraz bu alanda atıl kalmış maalesef. Эске салсак, Кыргыз балык чарба ишканасынын өзгөндөгү филиалы балыкты өлкөнүн түштүк өрөөнүнө сатат. Мындан ары жергиликтүү ишкерлерди майда чабак менен да камсыздоо аракетин көрүүдө. Bunlar her balık türü yiyebiliyor mu bunu? Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.